Зайтун менен анжирди бирге жесеңиз денеңизге кандай таасир этерин билесизби? Көпчүлүгүбүз анжир менен зайтунду чогуу колдонуунун артыкчылыктарынан кабардар эмеспиз. Бул эки мөмөнү өзүнчө жегенге караганда чогуу жегендин таасири пайдалуураак жагынан абдан жогорку деңгээлде болот. Андыктан алардын пайдалары жөнүндө кеп кылалы. Кандагы холестериндин көлөмүн азайтат. Аялдардын балалуу болуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. Адам денесин кооз, узак мөөнөт абалында сактоого жардам берет. Карылыктын белгилерин жок кылат. Азык катары колдонууга жеңил. Клеткалар өз кызматын кемчиликсиз аткарат. Ишке жөндөмдүүлүктү жогорулатат. Денеге энергия берет. Эркектердеги импотенцияга каршы натыйжалуу курал. Жүрөктү чыңдайт. Психикалык ооруларга каршы күрөшөт. Адам өзүнүн рухий башкаруусун жеңилдетет жана башка ушул сыяктуу. Асхар университетинин медициналык бөлүмү, дары өсүмдүктөр жана чөптөр факультетинин башчысы Тоха Ибрахим мындай дейт. Жапон окумуштууларынын тобу тийин сүрөсүнүн айланасында изилдөө үчүн тажрыйба жүргүзүштү. Анда анжир менен зайтун металлонит деп аталган затка бай экендигин аныкташты. Бул зат адам денесинде 15 жаштан 35 жашка чейин активдүү бөлүнүп чыгат. 40 жаштан кийин бул заттын секрециясы төмөндөйт. Ушул эки жемиш жөнүндө сөз кылуу адамдын денеси сүрөөнүн уландысында эң сонун түрдө жаратылгандыгы менен кандайча байланыштуу экендигин ойлонуп көрдүңүз беле? Жапон окумуштуулары анжирде болгон металлонит заттын таасири зайтун менен аралашканда гана активдүү экендигин аныкташкан. Эң мыкты таасир деңгээли бир даана анжирди 7 даана зайтун менен жегенде андагы заттардын таасири бирдей болгонун аныкташты. Кызыгы, анжир сөзү Куранда 1 жолу, ал эми зайтун 7 жолу эскерилген. 6 жолу зайтун сөзү менен, ал эми 7 жолу Тури сайнадан чыга турган бир дарак зайтунду пайда кылдык. Андан жегендер үчүн май жана татымал өсөт. Бул жемиштерди чогуу жегендер ар дайым денеңиз сак жана жашарып жүрөсүз. Сулайман Ажынын Facebook баракчасынан алынды. Туздун пайдасы. Кожойкелерге күмүс сырга. Кадимки туздун 25 пайдалуу касиети. Эртең менен ач карын кайнаган сууга азыраак туз салып эритип, анан тундурмасын ичсе, ал ашказанга пайдалуу. Белгилүү өлчөмдө туз салынган сууга башты жууп жүрсө чач түшпөйт. Өңү өнүп кете турган материалдарды жууганда азыраак туз аралаштырып жууса өңүнөн бузулбайт. Жаңы алынган идиш аяктарды алды менен тузду сууга кайнатып алса, ал чыдамкай болот да оңой менен сынбайт. Баклажандын тамырын тузду сууга кайнатып бутту жууса, буттун кычышканын токтотот. Сабизди майда туурап, туз аралаштырып, кандын тагы бар кийимдерди же төшөндүлөрдү сүртсө, ал так жок болот. Адамдын денеси сууга күйүп калса, азыраак салынган тузду суу менен жууса, анда ал жара тайгат. Май эритүүдө казанга бир аз туз салып кайнатса, май ташып кетпейт. Балык балыр жыттанса, тузду суу менен жууса, жыты жоголот. Бычакты тузду сууга жарым саат салып коюп, анан курчутса, жакшы курчойт. Үшүк алган денени, өзгөчө буту колду жылуу сууга бир аз туз салып жууса, ачышканын токтотот. Тамак шишип, ооруса, тузду майдалап, андан кийин кууруп алкымга басса же тузду суу менен тамакты чайкаса, ооруганы басылат. Жаңы сатып алган тиш щотканы ысытылган тузду сууга салып алса, щотка көпкө чыдайт. Шамдын айланасына туздан сээп койсо, шамдын эрип кетүүсүн токтотуп, аны жарык күйгүзөт. Кышында кир жууганда бир уч туз салынган сууга чайкап жайса, кир тоңбойт жана тез кургайт. Баш ооруган мезгилде адам тилине туз сүртсө жана азыраак туз аралашкан суу ичсе, баш ооруну басат. Тиш түшүп, кан токтобой калган учурда тузду суу менен оозду чайкаса, кан токтойт. Ар күнү эртең менен тузду сууга оозду чайкап турса, ар түрдүү оозго пайда боло турган оорулардан сактайт. Зарына болгон убакта азыраак туз кошулган суу зарынаны токтотот. Көз кычыктары кычышып, трахома оорусу. Күн сайын тузду суу менен көздү жууса, көздүн кычышканы токтолот. Курт кумурскалар чагып алган жерди тузду суу менен жууса, шишпейт. Сынып калган жумуртканы тузду сууга бир малып бышырса, агы сыртына чыкпайт. Жашылча жемиштерди тузду сууга чылап, анан таза суу менен жууса, ар кандай пайда болуучу микробдор жоголот. Сүткө бир аз туз салып койсо, көпкө бузулбай сакталып турат. Тузду суу менен гүлдү сугарса, ал көпкө чыдап, тез соолубайт жана чачыранды өспөйт. Аида Нышанова. Ашкабактын бөйрөк жана боор ооруларына пайдалуу касиеттери. Бөйрөк жана боор ооруларында ашкабактын жаңы сыгылган ширеси күнүнө 100-200 грамм же 500 грамм кыргычтан өткөрүлгөнүн колдонуу сунушталат. Ашкабак өт баштыкчасынын мотор активдүүлүгүн жакшыртат. Ошондой эле өт баштыгынын сезгенүүсүндө абдан пайдалуу. Ашкабак ширеси бөйрөктү жана боор системасын тазалап, анын ишин жакшыртат.
пиелонефритте, курч жана өнөкөт циститте жана уретиттин айрым түрлөрүндө ашкабак боткосун күнүнө 2 жолу жеген пайдалуу. Боор оорулары гепатитте, холестититте, цирроздо колдонуу үчүн ашкабактын үстүн кесип ичиндеги уруктар алынат, ортодо пайда болгон боштукка бал толтурулат. Кийин кайра кесилген үстү капкактай өз ордун жабылат. Камырды тегерете сүртүп 9 күн караңгы жерде сакталат. Пайда болгон ширени күнүнө 3 маал 1 аш кашыктан ичилет. Ашкабактын данегиндеги майлар гепатитке каршы касиетке ээ. Анын негизинде даярдалган тиквейол дарысы боорду сезгенүү жана вирустук ооруларында, ошондой эле өт таш ооруларына пайдалуу. Эгер ден соолугум чын болсун десеңиз, төмөнкү кеңештерди аткарыңыз. Алгач кант, шекер ичүүнү азайтыңыз. Шекер көптөгөн өлкөлөрдө ак ажал деп аталат. Шекерге болгон муктаждыгыңызды бал, кургатылган жемиштер, жүзүм жана коон, банан менен алмаштырыңыз. Ар бир адам жылына орто эсеп менен 62 килограмм шекер керек дейт экен. Дрожду нан, булочка азыктарын жегенди азайтыңыз. Ордуна кара нан жеш керек. Ак ундан жасалган ачытылган нан азыктары да организмге зыяндуу болуп эсептелет. Ак нан, ачытылган азыктар сиңирүү бир топ кыйын болгон азыктарга кирет. Фастфуд, бутерброд, куурулган картошка, булочка, роллтон, тамак ашка салынуучу кубиктер, жарым фабрикаттар зыяндуу. Анын курамындагы заттар даам берүүчү заттар. Кандын ишин бузуп, ашказан астындагы безин иштешинин бузулушуна алып келет. Роллтон вермишелин кичинекей балдарга берүү таптакыр мүмкүн эмес. Бул алардын өнүгүп келе жаткан нерв системасын иштен чыгарат. Эт жана эт азыктары, колбаса жана хот-догдордо эт дээрлик жокко эсе. Алар жаныбар териси, тооктун сөөгү, крахмалдан жана көп сандагы химикаттардан, жыпар-жыттардан турган зыян келтирүүчү продукту. Жаш өткөн сайын диетага өтүү сунушталат. Мисалы балык жана кош, тоок эти организмге пайдалуу. Бөтөлкөдө сатылган ар бир таттуу газдалган суу зыяндуу. Алардын курамында организмге зыяндуу заттар бар. Бул суусундуктун ордуна үйдөн компот даярдап ичүү абдан пайдалуу. Көпчүлүк адамдар алкоголдун зыяндуулугун билишет. Бир стакан арак боордогу суюктукту кургатат. Ошол суюктуктун пайда болушу үчүн 24 саат кетет. Дастарконуңузда капуста, сабиз, кызылча, сарымсак жана лимон турушун камсыздаңыз. Айран жана быштак сүткө караганда пайдалуураак. Күнүнө 2-3 жолу 10-15 мүнөт спорт менен машыгыңыз. Аз жеп, көп кыймылдаңыз. Таза абада дем алыңыз. Семирүү дагы өмүрдү кыскартат. Салмагыңызды көзөмөлдөп, түндө Wi-Fi жана телефондон алыс жатыңыз. Болбогон нерселерге тынчсызданбаңыз. Суук тийгенде тезирээк дарыланыңыз. Ичеги карыныңызды текшертип турсаңыз, узак жана бактылуу өмүр сүрөсүз. Жашылчаны кайсы ооруга кабылгандар чийки жегенге болбойт. Адистин кеңеши. Адистер кайсы ооруга кабылгандарга жашылчаларды чийкилей жегенге болбой тургандыгын айтып бергенин РИА Новости жазды. Ашказан ичеги ооруларына тушугуп, жарасы болгондор же эрозияга кабылгандар илдет күчөп турган учурда жашылчаларды чийки жегенге болбойт. Анын ордуна бууга же сууга бышырылганы алдаганча коопсузураак деген россиялык терапевт, дарыгер жана диетолог Екатерина Бурлия. Ал мындан сырткары бышырылганына караганда аталган азыктардын чийкиси алдаганча пайдалуу деген пикирлерди четке каккан. Маселен, капустада С витамини абдан көп. Аны ысыкка салганда бузулат, бирок чийки жегенде ичти көбүрөөк көптүрөт. Андыктан бышырылган түрү ыңгайлуу деген ал. Дарыгер сөз кылып жаткан бир катар азыктар бышырылганда жакшы сиңерин белгилеген. Кээ бир изилдөөлөрдө ликопин антиоксиданты онкологиялык оорулардын тобокелдигин азайтары айтылат. Бул заттын бышырылган азыктагысы, тагыраагы май кошулганы ичегиге жакшы сиңет. Бирок температура канчалык өйдө болсо, ликопин ошончолук азайып кетет деп айтып берген адис. Мисал катары ал томатты, дарбызды жана грейпфрутту атаган. Буга чейин дагы бир диетолог Римма Мойсенко өтө пайдалуу жана кооптуу делген жемиштер жөнүндө айтып берген. Дарыгердин айтымында ширеси азыраак болгондорго басым жасоого кеңеш кылган. Жемиштерди өтө арбын жегенде организмде ачып кетүү процессин чакырарын айткан.